Москвадагы мекендеш кирди чыкты көйгөйү кыйнап, ишеничтүү айдоочу табуу кыйын болуп жатса, жыргалга чалыңыз. Без пересетка, без посредниксиз өзүбүз алып барып келебиз. Дарек, метро проспект Мира. Унаабыз 7 орундуу Альфард жана Toyota Sienna. Таза тыкка ыңгайлуу. Wi-Fi интернет туташтырылган. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Тезинен жыргалга чал, таза кирди чыктыны колго ал. Байланыш номер +7 968 402 42 72. Айсия Сасыкбаева менен Рита Карасартова камакта калды. Бишкектин 1-май райондук соту Кемпирабад иши боюнча кармалган айымдардын бөгөт жарасын кароону улантууда. Соттун чечимине ылайык саясатчы Айсия Сасыкбаеванын жана укук коргоочу Рита Карасартованын камактагы мөөнөтү узартылды. Алар 20 апрелге чейин СИЗО 1де камакта калтырылды. 15 февралда райондук соттун чечими менен 11 жаран 20 апрелге чейин тергөө абагында калды. Нурлан Асанбековдун жана Орозайым Нарматованын үй камагы 2 айга узартылды. 16 февралда Айданбек Акматов, Атай Бейшенбек, Айбек Бусурманкулов, Кубаныч Кадыров, Марат Баязов жана Эрлан Бекчоро 20 апрелге чейин камакта калды. Мамбет Чунус Абулов ооруканада жаткандыктан анын бөгөт чарасы сырттан каралып, ал дагы 2 айга тергөө абагында калтырылды. Өткөн жылдын октябрь айында Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына наразычылыгын ачык билдирип жүргөн 20дан ашуун саясатчы, активист жана блогер кармалган. Ички иштер министрлиги алар жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген чек менен кармалганын билдирген. Кылмыш ишин козгоого саясатчы активисттерди 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгон. Кийин бул ишке жашыруун деген гриф коюлган. Булак Назар Ньюс KG. Төө ашуудагы туннель 2 тарабынан тең убактылуу жабылды. Бишкек-Ош жолунун Төө ашуудагы Көлбаев атындагы туннель 2 тарабынан тең убактылуу жабылды. Жолго чыкпай туруңуздар. Бул тууралуу транспорт министри Тилек Текебаев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Бишкек-Ош жолунда кар көчкү түшкөндүгүн маалымдашкан. Булак Назар Ньюс KG. Садыр Жапаров: мындан ары башаламан курулуштар болбойт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров жергиликтүү басылмага берген маегинде билдирди. Өлкө башчысы жаңы салынып жаткан көп кабаттуу курулуштардын сапаты толук мамлекеттин көзөмөлүнө алынгандыгын айтты. Союз чачырагандан берки акыркы 32 жылда бир топ көп кабаттуу үйлөр салынды. Союз маалында көзөмөл жакшы болчу, андан бери көзөмөл начарлады. Айрыкча акыркы 10 жылда салынып көп кабаттуу үйлөрдүн кандай салынганын бир Кудай өзү билет. Эгер кулап калса, анда жашаган адамдардын убал сообу ошол үйлөрдү салган адамдардын буга чейинки мам курулушка тиешелүү архитекторлордун абийиринде калат, деди президент. Мамлекет башчысы 2020 жылдан бери көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча иштер иретке келтирилип жаткандыгын кошумчалады. Көзөмөлдү күчөттүк. Кече жакында мамлекеттик курулуш мекемесин реформа кылдык. Мындан ары бир терезе болот. Архитектураны Бишкек шаарынын мэриясынын карамагына берип, Бишкектин ичиндеги курулуштарды иретке келтиргиле дедик. 2020 жылдан бери Бишкектин ичиндеги көп кабаттуу үйлөрдөн 64 патирди мэрияга алдык. Мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берип жатабыз. МИК аркылуу кезекте турган элге 20-25 жылга ипотекага беребиз. Мындан сырткары Бишкек шаарынын ичинде бүгүнкү күндө 74 көп кабаттуу үй мыйзамсыз салынган экен. Жерлери трансформациядан өткөн эмес. 5 жылга ижарага деп алып алышып, көп кабаттуу үйлөрдү салып, сатып жиберишкен. Азыр эл жашап жатат. Кызыл сызыкка салынган үйлөр да бар. Андан сырткары келишим менен мэриядан жер алып жатканда квартиралардын 10% беребиз деп жерлерди алып алышып, бирок бир дагы батир бербегендер бар экен. Алардын баары азыр эми мыйзамдаштырып бергиле деп кайрылып жатышат. Макул, биз мыйзамдаштырып берели, бирок сапатын өз мойнуңарга аласыңар. Абийир соту силердин мойнуңарда деп жатабыз. Сүрдүрүп салалы десек эл жашап жатат. Элди эмне күнү убагында кызылдай акчага сатып алышканда. Кыскасы, мурдагы мэрлер, мам курулуш, архитектура кызматкерлери аман эле болушсун. Өздөрү кошо коррупцияга кекиртегинен батып кетишкен экен. Азыр эми биз алардын кедин тазалап жатабыз. Эми буга чейин салынып баштап, бирок анча мынча бүтпөй калган үйлөрдү гана эгер кызыл сызыкка кирип кетпеген болсо, аягына чыгарганга уруксат беришибиз мүмкүн, дейт мамлекет башчысы. Булак Назар Ньюс KG.
Дөөлөт Сыдыковго кылмыш ишинин козголушу. Манасчы өзү үн катты. Манасчы Дөөлөт Сыдыковго кылмыш иши козголду деген маалымат так эмес. Бул тууралуу Супер KG порталына Манасчы өзү тастыктады. Туура түшүнгүлө, бул маалымат так эмес. Илгиз Шаменовдун айтуусу боюнча, ал кишинин баракчасын алып жазып жатышат, деди Сыдыков. Буга чейин активист Илгиз Шаменовдун баракчасында Дөөлөт Сыдыковго кылмыш иши козголгондугу жарыяланган. Бул боюнча Ички иштер министрлиги комментарий берүүдөн баш тарткан. Эске сала кетсек, Дөөлөт Сыдыков былтыр 5 майда үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткен. Булак Супер KG. Жүк ташуучу унадан 18 мигранттын сөөгү табылды. Болгариянын борбору София шаарынан анча алыс эмес жерде жүк ташуучу унадан асфиксациядан аба жетпей каза болгон 18 мигранттын сөөгү табылды. Бул тууралуу БТА жазып чыкты. Болгариянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жүк ташуучу унада 40 адам болгон. Кайсыл өлкөнүн жарандары экенин полиция айткан жок. Жүк ташуучу уна Локорску айылына жакын жерде табылган. Аман калгандар ооруканага жеткирилген. Учурда мигранттардын өлүмүнүн так себептери жана кайсыл жол менен жүргөнү такталууда. Булак Назар Ньюс KG. Туркиядагы зилзала. Каза болгондордун саны 40 миңге чамалады. Туркияда жер титирөөдөн каза болгондордун саны 39.672ге жетти. Бул тууралуу Ички иштер министри Сулайман Сойлу CNN Турк телеканалынын эфиринде билдиргенин Анадолу агенттиги жазды. Сойлунун айтымында кырсыктан улам ураган 20 миңден ашуун имараттын ордунда издөө куткаруу иштери жүргүзүлдү. Ал кошумчалагандай, көпчүлүк аймактарда адамдарды куткаруу операциясы аяктады. Маалыматта 16 февралда Туркиянын түштүгүндө күчү 5,1 балга жеткен жаңы жер титирөө орун алып, учогу жер ортолук деңиздин 10 чакырымдай тереңдигинде болгону айтылды. Эскерте кетсек, 6 февралда Туркияда акыркы 100 жылдагы эң кыйраткыч күчү 7,7 балга жеткен жер титирөө катталган. Андан кийин жакынкы чыгыштагы коңшу өлкөлөрдө да сезилген ушундай эле магнитудадагы дагы бир жер титирөө болгон. Жер титирөөдөн улам 211 миң имарат кыйрап, көбү авариялык абалга келди. Булак Супер KG.